Ассаламу алейкум, менин сүйүктүү мощный подписчиктерим, кандайсыңар? Ден соолуңар кандай? Өзүңөр көрүп жүргөндөй эле фонго келип туруп, мондай сөйкөн коюп туруп анан сөзүмдү баштайын. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Рамазан ая башталып, көп орозо кармап атат. Анан мен дагы ошол нерсе менен бөлүшүп кетейин. Мен да бүгүн ошо кармап баштадык биз дагы. Анан кийин ойлоп аткам башында кармай албай курсагың ачып кечке чейин кантип чыдайт, кантип вообще суусап кетесиң го же тиги бу деген ошондой ойлор келип аткан, бирок ошо бүгүн карап көрүп орозо кармап көрүп анан түшүнүп атам да кандай экен. Көп деле кыйналбайт экенсиң, жанагы бир момент ачка болуп кетет экенсиң, бирок ошол эмеден, мындайча айтканда, эмеден ошо стадиядан өтүп кетпейт экенсиң да, вообще эле курсагың ачып эле шумдук болуп кетпейсиң монтип. Кичине ашык болот экенсиң, анан ошоюнча жүрө берет экенсиң. Анан бир момент тиги эмени унутуп койсоң, ошол курсак ачып аткан тамакты унутуп койсоң, анда эме башка иштер менен алек болуп эле жүрө берет экенсиң. Мен ойлоп койдум, эгерде оозду ачпасам дагы бир жок дегенде саат 12ге чейин смело эле чыдамакмын деген ойлор болду да. 12де деле оозду ачсам эчтеке болбойт болчумун дегендей ойлоп койдум, бирок күн дагы өтө ысыган жок, өтө муздаган жок, мындай кичине орто болуп турду. Ошон үчүн ойлоп койдум, анын дагы бир таасири этет го деп. Эгерде күн ысса, айтат, күн ысса кичине чарчап каласың, тияк бияк деп. Бирок эми ошол достор, до конца буюрса кармайбыз деген оюбуз бар, до конца эле кармайбыз. Анан ортодо эми случайным образом азыр алдыга чуркап айтпай эле коеюн, мондай кылып, анан тигиндей кылып, анан до конца мындай деп. Балким ким билет, эртең адашып кетип, мындай же шашып, же унутуп коюп суу ичип алам, же болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ошо аягына чейин кармаганга аракет кылабыз. Анан кече болсо биз ошо таравих, биринчи таравих намазына катыштык, кандуу сонун болду. Аякка барып көрүп катышып, анан 20 рекет экен таравих, негизи 20 рекет болот экен. Анан 4-4төн бөлүп коюп кеткен да. Мисалы таравихти эмеде окуса болот экен, нафилдей эле кылып, мисалы жүзүн кыла туруп, таравих намазын 4 рекет таравих намазын кылууга ниет кылдым, кал сабактаган ыраазычылык үчүн деп. Ошентип эле окуй берсе болот экен да. Ошентип 20 рекет окулуп, саат 10до башталган намаз, 10до башталып, ровно 11де бүттү. Общий ошентип 1 сааттын ичинде бүт эмелер, кечки намаз менен чогуу таравих экөө чогуу окулуп бүттү. Ошол эгерде кызыктуу болсо өзүңөрдүн оюңарды калтырып койгула. Силер дагы орозо кармап атсаңар, оюңарды жазып кеткиле, жана бул видео менен бөлүшүп койсоңор болот, же жакса жөн гана лайк басып койсоңор болот. Силер менен болгону мен шабдан болот. Беков, пока. Бум.